Бул Кыргызстандын жалпы ички продукциясы ал боюнча 520 миллиард доллар менен 128 орындабыз. Бул акчага Барселона, Реал Мадрид жана Ливерпульду жылдыздар менен кошо сатып алсаңыз болот. Эгерде мунун бардыгын ар бир кыргызстандыкка бөлүштүрсө 2700 доллардан тиет. Сиз буга жаңы iPhone Pro Max жана 5 кой сатып алсаңыз болот. Кое тур, мен чернеге кошумча акча таппай жатсам, каяктагы 2000 долларды айтып жатасың дешиңиз мүмкүн. Ооба. Статистика бул сиздин чөнтөгүңүз эмес. Бирок кантсе да ушунун сиздин жашоо деңгээлиңизге кандай тиешеси бар, деги эле ички продукция деген эмне жана аны кантип санашат. Ички продукция бул мисалы Кыргызстанда 1 жылдын ичинде расмий өндүрүлгөн самсы кийим-кечеден баштап электр энергиясына чейин баарын кошкондо келип чыккан акчалай сумма. Акыркы 30 жылда Кыргызстандын ИДПсы төмөндөгүдөй динамика менен өскөн. Эгерде муну кошуналар менен салыштыра турган болсок, абдан чоң ажырым бар экенин байкасак болот. Мисалы чындап эле ар бир казакстандык кыргызстандыкка караганда 15 эсе байыбы. Албетте андай эмес. Бул жерде өлкөдөгү адам башына бөлүнгөн ИДП. Бул боюнча ажырым бир аз азая түштү. Анткени казактар менен өзбөктөрдүн саны бизге караганда бир кыйла көп. Албетте мунун бардыгы жалпы статистика. Мисалы 3 адамдын бирөө 3 самсынын бардыгын жесе, статистика боюнча 3 адам бирден самсы жеген болот дегенде эле. Ошондуктан биз байлыктын канчалык текши бөлүшүлгөнүн байлар менен карапайым элдин ортосундагы ажырымды дагы эске алышыбыз керек. Кантип? Бул индекс Gini. Ал дал ушул байлыктын канчалык текши бөлүшүлгөнүн көрсөтөт. Ал боюнча Кыргызстанда теңдик салыштырмалуу жакшыраак экенин байкасак болот. Анткени ал канчалык төмөн болсо, ажырым ошончолук азыраак дегенди түшүндүрөт.